Азыр баарын акча керек. Жеңил акча тапкан мүмкүнчүлүк бар. Болгону банктан картаны ачып, картаны бизге алып келиш керек. Ал үчүн сага 100 доллар төлөп беришет. Ал эми биз мындан көп эсе акча алабыз. Карта менен эмне аласыңар? Ой, эч нерсе болбойт. Шефте товарлар боюнча көп акча которулат. Бирок шефтин картасы лимитке уланып жетпей калат кээ-бирде. Ошондуктан биз шефке жардам беришибиз керек. Чын айтканда бул мыйзамсыз акчаларды которуу. Бирок буга айтуу эмне кереги бар? Мага кийин проблема болбойбу? Ой, досум, кандай көйгөй болушу мүмкүн? Өзүм да учурда картамды берген, ал колдогондон кийин кайра мага кайтарып берген. А бул болсо жөн гана ишенем алуу үчүн колдонгон схема. Макул. Эмне кылыш керек? Эң жакшы. Кандай сүйлөштүк? Ал болсо билбейт. Бул схемада хакерлер, мошенниктер, жабылуучулар бар. Ал бөлөк адам эмес. Ал кылмыштын звеносу. Тергөө башталганда ойлоп турмун, билбептин деген сөздөр жоопкерчиликтен куткарбайт. Бул кылмыштын чектөөсү. Демек, бул беремен арест, сот, андан кийин түрмө. Мейли анда. Байланышабыз. Ким финансылык зыянга жооптуу болот? Ким мыйзам алдында жооп берет? Жооп жөнөкөй. Бул сиз болуп калышыңыз мүмкүн.